Кандагы канттын деңгээлин төмөндөтүп, иммунитетти бекемдеп, тамак сиңирүүнү жакшыртып, рак оорусунан оолак болуңар келеби? Анда бул дарынын бардык илдетке карата дабасы бар. Ал коронардык тамырларды кеңейтип, жүрөк оорусунун пайда болуу коркунучун азайтат. Курамында витаминдердин топтому аскорбин кислотасы бар. Бул балдар жана чоңдор, ошондой эле кош бойлуу аялдар үчүн абдан пайдалуу. Дары дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адамдар тарабынан сыналган. Аны мен өзүм дагы колдоном. Натыйжасы укмуш. Күнүнө 2 маал тамак менен ичсеңиз, 100гө чыгасыз. Баасы кымбат эмес, болгону 5000 сом. Биздин компаниянын арзандатуулары менен кошо эсептегенде. Азыр мен айтып жаткан жарнамага ишенген жоксуз да, туурабы? Мындай дары жок. Аны мен мисал келтирүү үчүн гана ойлоп таптым. Өкүнүчтүүсү, азыркы тапта социалдык тармактардагы миңдеген аккаунттар бизге азык-түлүк кошумчалары, бир таблеткада миллион витамин, арыктатуучу капсулалар, кара зире сымал баттарды бардык дарттын дабасы деп жарнамалап сатып келишет. Эң эле коркунучтуусу, сатуучулар кардарыларды ишендирип салышат. Алданып калган жарандар болсо бейтапканага барбай, залалдуу шишик же башка орчундуу оорулар сыйкырдуу дарынын жардамы менен жоголуп кетет деп ишенип жүрө беришет. Бүгүн биз биологиялык активдүү кошулмалар тууралуу айтып беребиз. Эл арасында аны кыскача БАД деп атап коюшат. Сиздер менен мен Наргиз Асекова. Салам. Жогоруда айткандай эле, биологиялык активдүү кошулмалар ден соолукка пайда алып келүү үчүн колдонулган табигый же ага окшош заттар. Биологиялык кошулмаларга мультивитаминдер, минералдык комплекстер, омега-3 жана иммуномодуляторлор кирет. БАД бул дары эмес жана аны менен эч нерсени дарылоого болбойт. Анын натыйжасы болбойт жана пайдасыз. Тескерисинче, туура эмес колдонсо ден соолукка зыян келтириши мүмкүн. Биологиялык активдүү кошулмаларды тамакка кошумча катары ичсе болот, бирок кандай максатта, эмне үчүн ичип жатканыңызды так түшүнүшүңүз керек. Мисалы, чачыңыз морт болсо, анда дароо сыйкырдуу таблеткалардын сатуучуларына шашылбаңыз. Адегенде медициналык текшерүүдөн өтүп, морттуктун себеби эмнеде экенин билүү керек. Эгерде дарыгер анализдердин жыйынтыгына таянып, организмиңизге белгилүү бир витамин жетишпейт деп айтса гана, жетишпеген витаминди БАДтын жардамы менен толуктап койсо болот. 2017-жылы Кыргызстанда БАД расмий түрдө дары-дармектердин тизмесинен алынып салынган жана аларды ооруларды дарылоо үчүн колдонууга катуу тыюу салынган. Мындан улам БАДтын таңгагында ал дары эмес деп белгилениши керек. БАД менен чыныгы дарылардын ортосунда принципиалдуу айырма бар. Акыркысы көп жылдык изилдөө, тестирлөө, сертификациядан өткөрүлөт. Дары-дармектин дары катары каралышын ар бир өлкөнүн өзүнүн мамлекеттик органы чечет. Биздин өлкөдө бул Саламаттык сактоо министрлиги, АКШда FDA, азык-түлүк жана дары-дармек башкармалыгы, Европада EMA, Европалык дарылар агенттиги. Дары чыгаруу үчүн ар бир талапкер атайын мамлекеттик каттоодон өтүшү керек. Бул узак жана татаал иш. Анын негизги 2 нерсени ырасташы керек болот: дары коопсуздугун жана дарынын натыйжалуулугун. Дарылар милдеттүү түрдө клиникалык сыноодон өткөрүлөт. Алар өндүрүүчү тарабынан атайын лицензиясы бар көз карандысыз клиникалык борборлордо сыналат. Эгерде препараттын эффективдүүлүгү далилденбесе, аны сатууга жол берилбейт. Эгер ал кооптуу болсо, анда ал фармацевтикалык витриналарга чыгарылбайт. Изилдөөнүн жүрүшүндө дарынын натыйжалуу жана коопсуз экенин далилдөө мүмкүн болсо, анда аны колдонууга жол ачылат. БАД кошулмаларын каттоонун тартиби башкача. Ага Саламаттык сактоо министрлигинин эч кандай тиешеси жок. Изилдөөлөр жүргүзүлөт, бирок дарынын коопсуздугу гана текшерилет. Ал эми натыйжалуулугу маанилүү эмес. Балким чындап эле пайдасы бардыр, а балким жок. Аны эч ким текшербейт. Андыктан иш жүзүндө жана мыйзамга ылайык БАДты дарылануу үчүн эмес, тамак-аш катары кабылдаш керек. Эгер БАДтар олуттуу оорудан арылтат деп сизди ишендирип жатышса, анда жөн гана сизди алдап жатышат. Ал канчалык кымбат болбосун, БАД жөн гана витамин. БАД сизди онкологиядан, ковидтен жана жүрөктүн ишемиялык оорусунан сактап кала албайт. Болбосо көптөгөн БАД сатуучулар Instagram баракчаларында оор илдеттерди кошо жазып,
жарнамалашат. Дагы бир маанилүү жагдай менен бөлүшө кетсем, эгер бат далилденген болсо, анда зыянсыз болушу мүмкүн. Бирок алар реалдуу дары-дармектердин таасирин азайтып коеру айтылат. Мисалы, дары-дармектерди сиңирүүнү жайлатып же анын организмден чыгаруу процессин ooрлотот. Албетте, бул бейтап үчүн жакшы эмес. Андыктан эгерде сиз бат ичип жатып ага кошумча дарыланууну баштаган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө дарыгериңизге кандай кошумчаларды колдонуп жатканыңызды айтып коюшуңуз керек. Бирок биз азыр баттар тиешелүү текшерүүдөн өтүп турган идеалдуу дүйнөнү карап жатабыз. Иш жүзүндө алардын көбүнчөсү көмүскө даярдалып, эч кандай каттоосу жок эле сатылып келет. Эске салсак, өткөн жылдын башында Бишкекте бат чыгаруучу жер астындагы кеңсе табылган мыйзамсыз ишкерлер көпчүлүк жакшы көргөн омега-3 кара зире майын жана башка витаминдерди санитардык нормаларды сактабастан жасап турушкан. Албетте, алардын уруксат кагаздары дагы болгон эмес. Шалаакы ишкерлерге карата кылмыш иши козголуп, түшүнүксүз суюктук ал жерден алынып салынган. Бирок алар буга чейин дагы канчасын сатып үлгүрүшкөн, чоң сыр бойдон калган. Ошондой эле жашыруун жасалган кошумчаларды канча кардар колдонгону дагы белгисиз. Социалдык тармактарда тамак-аш кошулмаларынын тажатма жарнамалары арбын. Баракчалардын аттары дагы окшошуп кетет. Айка Арыкто, Алина Тмин деген сымал профилдер мындай продуктуну активдүү жарнамалашат. Алардын баракчалары керемет дарыга суктанган сын пикирлерге толгон. Алар адатта ачык түстөгү чоң тамгалар менен ден соолукту сатып алыңыз, болгону 3 пачка калды, шашылыңыз деп сизди тезирээк сатып алууга үндөшөт. Анан албетте жөнөкөй сатып алуучулар эгерде баары мактап жатышса, анда ал чынында эле жакшы бат окшойт. Ал түгөнүп баратса, демек эл жакшы алат экен да деп сатып алууга умтулушат. Болбосо баттын бетинде ал дары эмес экени көрсөтүлгөн эмес. Анын курамында эмне бар экенин ойлондуңуз беле? Анын сатуучусу баттын курамында эмне бар экенин так билиши керек. Ал эми тиешелүү документтер тууралуу айтпай эле койсок болот. Анткени баттын жок дегенде каттоо жана сатууга уруксаты жөнүндө документи болушу керек. Бирок андай нерсе айрыкча Инстаграмда дээрлик жокко эсе. Июль айынын соңунда чек ара кызматы Казакстандан өлкөгө кирүүгө аракет кылган бат ташыган жүк ташуучу унааны кармаган. Таңакталган 11196 корей дарылары табылган. Албетте, айдоочунун колунда эч кандай коштоочу документтери болгон эмес. Беле кетсек, кандайдыр бир белгисиз дарыны колдонуу чоң тобокелчилик. Анткени анын курамындагы кайсы бир компонентке сиздин аллергияңыз болушу мүмкүн. Же болбосо дары гормондорду же токсиндерди камтышы мүмкүн. Кандайдыр бир кошумчаларды контролсуз колдонуунун кесепеттери жаман болот. Көбүн эсе тамак-аш кошулмаларын узакка же ашыкча колдонуунун айынан организмде уулуу заттар ашыкча топтолуп, ден соолукка залал тиет. Бирок сиз ал жөнүндө билбей калышыңыз мүмкүн. Анткени бардык эле сатуучулар капсуланын курамы тууралуу толук маалыматты бере беришпейт. Ууланган, ал тургай каза болгон учурлар да бар. Баарынан тажаткан нерсе айрымдар бат ичкенин жашырышат. Ал эми дарыгерлер эмне болуп жатканын жана оорлуу дененин атиптик реакцияларына жана симптомдоруна кандай жооп берүү керектигин билишпейт. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги албетте диеталык кошулмалардын таасирин жокко чыгарган далилдүү медицинаны колдойт. Баттардын баасы дагы арзан эмес, асман чапчыйт. Бир кичинекей капсуласы үчүн 1000 сом же андан көп акча бересиз. Мындан тышкары сатуучулар бир капсуладан каалаган эффектти алуу мүмкүн эмес. Анын курсун алыш керек деп ишендирүүгө аракет кылышат. Менин каттоомдо турган бейтаптардын бирине баттарды ушунчалык жарнамалап салышыптыр. Айтор ал сатуучуларга 40 000 сомдон ашык акча төлөп берген экен. Бирок оорусу ого бетер күчөп, башындагы шишиги чыгып кете жаздаган абалда мага кайрылды. Көрсө бул бейтап жана анын жакындары баттар айыгууга жардам берет деп ишенишиптир. Алар бул дарыларга көп акча коротушкан. Анын үстүнө үй бүлөнүн социалдык абалы дагы начар болгон. Ал эми мээдеги шишик чоңоюп, оору күчөп кеткен. Жыйынтыгында ал бейтап көз жумду.
Эмне үчүн баттар оору менен күрөшүүдө натыйжасыз экени тууралуу көп маалымат бар экенине карабастан, адамдар аларды сатып алып ишене беришет. Анткени бул жакта ынандыруунун жана маркетингдин күчү чоң. Ошондой эле тармактык маркетинг өз ишин жасап берет. Баттарды сатуу менен алектенген адамдар анын пайдалуу экенине чын жүрөктөн ишенгендей өңүт калтырышат. Натыйжада кардарлар дагы аларга аябай ишенип алышат. Сатуучулар, достору, кошуналары жана өздөрү дагы аны менен колдонгонун айтып берип, кулакка гүл өстүрүшөт. Карапайым жаран болсо дал ошондой эффектти каалап, алданып калат. Албетте, бул сымал жумуштарга алгач адамдардын башын айландырып, анан алып киришет. Ар бир онлайн сатуучу кыйналбастан чоң акча табасың деген убадага азгырылат. Тармактык бизнестин негизги курмандыктары декреттик өргүүдө жүргөн жаш энелер, студенттер жана ар кандай жагдайлардан улам жумуш издеп жүргөндөр. Ошол эле учурда бизнестин бул түрүнө тартуу ыкмалары ар түрдүү. Жакын туугандардан баштап жол жээгиндеги мамыларга чейин жарнама илип жарыя кылышат. Эң кызыгы, башында алар бул тармактык бизнеске кирүү сунушу экенин айтышпайт. Алар атайын жолугушууга чакырып, баарын айтып берүүнү убадалашат. Же болбосо интервьюга же компаниянын бет ачарына чакырышат. Андан кийин сизди компанияга алып келген кураторуңуз келишимге кол коюуну сунуштайт. Адатта тармактык маркетингде киреши аз, бирок бар. Сиз компанияга алып келген ар бир адамдан пайыз аласыз. Ошондой эле товарды кайра сатуу менен акча тапсаңыз болот. Батты белгилүү бир суммага сатып аласыз, кийин анын үстүнө канча кошосуз, сиздин ишиңиз. Онлайн бизнестен чыгуу оңой эмес. Кураторуңуз киреше булагынан айрылгысы келбейт. Андыктан ал сизди сактап калуу үчүн ойду тоону убада кылат. Анткени ал өзү дүйнөнүн жарымын кыдырып, жакшы машина айдап, чоң үйдө жашайт. Жана сизге дагы 5 кишини алып келсең, ушундай даражага жетесиң деп кетирбей алып калуунун бир айласын табат. Сатуучу үчүн тармактык соода сатыктын артыкчылыгы эмнеде? Биринчиден, жарнамага акча коротуунун кереги жок. Анткени тиешелүү каражаттын даяр кооз сүрөтү бар. Сүрөттөмөсү дагы кошо тиркелет. Бир товарды сатуучулардын баракчаларын карап көрсөңүз, фото жана видеонун астындагы тексттер 90% учурда куюп койгондой окшош чыгат. Товардын популярдуулугун арттыруу үчүн компания атактууларды өзүнө тартат. Жарнама үчүн аларга жүздөгөн жана миңдеген доллар төлөп беришет. Анан алар: мен өлкөдөгү эң популярдуу ырчы, арыктоо үчүн спорт залга барбайм, мен бул таблеткаларды ичип заматта сулуу болуп калам деген өңүттө товарды түртө башташат. Анан карапайым эл эмне кылмак эле? Албетте, атактуулар ичип жатса, менин эмнем кем деп сатып алууга шашылышат. Бизнестин бул түрүнө кирүүнүн кемчилиги, кирүү үчүн же баштапкы төлөм, же белгилүү бир суммага продукция сатып алуу керек. Анан баарын сатып, түгөтмөйүнчө мээнет менен тапкан акчаңызды кайтара албайсыз. Бирок ошол эле учурда убактыңызды жана нервиңизди текке кетиресиз. Кызыгы, тармактык маркетингке мамлекеттик деңгээлде тыюу салынган эмес. Андыктан бул маселе боюнча так статистика жок. Баттарды канча фирма жасап жатат жана канча адам ага мүчө экенин эсептөө мүмкүн эмес. Бирок муфтият тараптан чектөө бар. 2019-жылы Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы бизнестин мындай түрүнө тыюу салган фатва чыгарган. Тармактык маркетинг жана анын бардык түрлөрү исламдын принциптерине каршы келет. Ошондуктан аларга тыюу салынган. Анткени исламда ысырапкорчулукка, бир келишимде дагы бир нечеси болушуна, комиссиялык төлөмдөрдү, мүчөлүк акыларды чегерүүгө, жарнамаланган товарлардын сапатынын дал келбестигине, элди тартуу үчүн төлөмдөрдү кабыл алууга жол берилбейт. Мунун баары исламдын принциптерине каршы келет. Андай эмесе, жыйынтыктап кетсек, баттар дары эмес, алар менен дарылоого болбойт. Кошумчаларды алуудан мурун алар сизге зыян келтирбейби, жокпу, билип алыңыз. Сатып алуудан мурун баттын курамын изилдеп, лицензиясы бар жогун текшериңиз. Эгер сизге ушундай бизнесте иштөө сунуш кылынса, жакшы жана жаман жактарын 1000 жолу таразалап көрүңүз. Жалпысынан алганда, туура тамактануу жана жашылча жемиштерди жетиштүү деңгээлде керектөө менен бизге керектүү элементтерди, витаминдерди алабыз. Андыктан бат жок эле ден соолукту бекемдесе болот. Эгерде бүгүнкү чыгарылыш кызыктуу болгон болсо, лайк басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова болдум. Көрүшкөнчө.